Жапаров кабинетке анын эмес, Разаков сыяктуу чыгаандардын сүрөтүн илүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик кызматкерлерди кабинетине анын эмес, чыгаан саясатчылардын сүрөтүн илип алууга чакырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Ал бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик структураларда иштегендер элдин биримдиги менен мамлекеттик бийликти элестеткен президенттин сүрөтүн кабинеттерине жана имараттарга илип келишкенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров азырынча жарандардын жашоо шартын мыкты деңгээлге чыгарууга эч нерсе жасай элекмин деп эсептейт. Ошол себептен ал бардык мамлекеттик бийлик органдарына, кабинеттерге жана административдик имараттарга анын сүрөтүн илбей эле коюуну сунуштады, деди Байтерек. Ошондой эле президент Жусуп Абдрахманов жана Исхак Разаков сыяктуу мамлекеттин түптөлүшүнө чоң салымын кошкон чыгаан ишмерлердин сүрөтүн илүү максатка ылайык экенин кошумчалаган. Экономика оор абалда. Жапаров менен Марипов өлкөнү өнүктүрүүнү талкуулашты. Президент Садыр Жапаров премьер-министр Улукбек Марипов менен жолугушту. Бул тууралуу 8 февралда президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууда экономиканы калыбына келтирүү, коронавируска каршы күрөшүү жана өлкөнү кыска мөөнөттө өнүктүрүүнүн маанилүү багыттары талкууланган. Жапаров учурда ата мекендик экономика өтө кыйын абалда экенин баса белгилеп, буга байланыштуу өкмөттүн комплекстүү антикризистик планын тез арада кабыл алуу зарылдыгына токтолгон. Мамлекет башчысы ишкерлердин эркен иштөөсүн камсыздоо, жеке сектор менен инвесторлорду колдоо жана коргоо маселесин жеке көзөмөлгө алуу керектигин белгиледи. Алардын мамлекеттик бийлик органдарына болгон ишенимин жогорулатууга, өлкөдө жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө, бизнес менен өз ара аракеттешүүдө бюрократиялык жол-жоболорду мүмкүн болушунча азайтуу боюнча ыкчам чечимдерди кабыл алуу зарылдыгына токтолгон деп жазылат маалыматта. Ошондой эле Жапаров коронавируска каршы күрөштө каражаттардын максаттуу колдонулбагандыгы боюнча коомчулуктун тынчсыздануусун айтып, бул маселени жөнгө салууну белгилеген. Улукбек Марипов учурда өкмөт президенттин алгачкы 5 жарлыгында белгиленген милдеттерди ишке ашыруу, бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруу жана антикризистик чараларды тезинен кабыл алуу боюнча иштер жасалып жатканын айтып берди. Жылдыз Жолдошова. Урматтуу ФБ достор, эгерде кимдер бирөөнү жакындан билбесең, анда абайлап, айырлап жазуу керек ошол инсан боюнча. Равшан Сабиров менин жердешим, Кара Суу районунан Жаңы Арык айыл өкмөтүнөн болот. Ошондуктан Равшан Азатовичти мен жакындан билем. Кыргыз мектепте алтын медаль менен бүткөн. Кыргызчаны суудай таза, так сүйлөйт. 3 жогорку окуу жайын аяктаган, экономист, юрист жана таможный тармак жагындагы. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын 5-чакырылышында бирге депутат болдук. Министр болгондо подстава жасашты, бирок кандай ыпластыкка барышпады, акталды. Ооба, улуту тажик, бирок Кыргызстандын жараны. Негизгиси өтө порядочный, адептүү инсан, билими терең, 4 тилде эркин сүйлөйт. Тажрыйбалуу жетекчи, өтө көп кайрымдуулук иштерди жасаган, боорукер, жөнөкөй, кичипейил сөзүнө турган Достука Бекем мырза жигит. Кыргызстанда 80ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Мына Новиков орус улутунан. Кандай жакшы көрүнүш. Көп улуттуу өлкөдө ар түрдүү улуттун өкүлдөрү мамлекеттик кызматта, ынтымакта, өлкөбүздүн өнүгүүсү боюнча биргелешип иштешсе, Кыргызстаным көп улуттуу болгону менен өзгөчө. Өркүндөй бер менин, сенин Кыргызстаныбыз. Балбак Түлөбаев. Жакында депутаттардын мыйзамсыз иштери ачыкка чыгат. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Түлөбаев жакында элдин баары жогорку кеңештин депутаттарынын мыйзамсыз аракеттерин биле турганын айтты. Жетекчи буга чейин жогорку кеңештин депутаттары анын отставкасын талап кылышканын эскертти. Бирок ал мэр бир гана өзүнүн парламентте шаардык кеңештин алдында отчет берерин билдирген. Кээ бир депутаттар мыйзамдарды окушпайт, саясий иштерге кийлигишет, туура эмес тапшырмаларды беришет. Мен өзүмдүн гана жумуш берүүчүмө баш ийем. Ал Бишкек шаардык кеңеши. Жогорку кеңеш менен шаардык кеңеште борбор каладагы бизнестерге тиешеси бар депутаттар отурат. Алардын кээ бирлери мыйзамсыз иштер менен алектенишет. Жакында жогорку кеңештин депутаттарынын мындай аракеттерин сиздерге көрсөтүп беребиз, деди Түлөбаев. Ал ошондой эле шаарда объектилер менен жер участкалары инвентаризациядан өтүп жатканын билдирди. Натыйжада ким кайсы жерди мыйзамсыз алып салык төлөбөй жүргөнү аныкталмакчы. Бардык нерсенин өз убактысы бар, бир күнү айтып беребиз деп белгиледи Түлөбаев.
Эске салсак, январь айында Жогорку Кеңештин депутаттары Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу жана анын орун басарлары тармактык комитеттин чакыруусуна барбай койгонун айтып сындашкан. Ошондой эле Төлөбаевди иштен алууну президентке сунуштамай болушкан. Кала башчысы болсо Жогорку Кеңештин депутаттарын мыйзамдуу окуп иш кылууга чакырып, мэр шаардык кеңештин алдында гана отчет берерин билдирген. Булак Назар Ньюс. Мелис Мырзахматов министрликтердин кыскаруусу туура эместигин айтты. Бул тууралуу Мелис Мырзахматов Кактус медиа сайтына маек берип жатып билдирди. Кыскартуу же консолидациялоо реформа эмес. Мен бардык министрликтерди жана бардык вице-премьер-министрлерди ушул бойдон калтырып, реформаны этап менен баштамакмын. Көп адамдар мунун баары бүттү деп ойлошот, бирок эч ким каржы жагын карабайт. Бул өзгөртүү эң аз эсептөөлөр боюнча 100-150 миллион сомго чейин акча талап кылат. Бизге ушундай чыгымдар керекпи? Экономикалык кризис казына бош. Эгер каалоо болгондо бир министрликти же ведомствону алып натыйжалуу жана максатка ылайык реформалап экинчисине өтүүгө болот. Бирок 3 күндүн ичинде реформа жүргүзүү мүмкүн эмес. Бул жомок, деди ал. Токтогул Какчекеев: Сооронбай Жээнбеков тарыхта Шариман деген каймана ат менен калат. Токтогул ага, эңириде Кыргызстандагы саясий кырдаалга баа берип кетсеңиз. Кыргызстан 3-чү төңкөрүштөн кийин эл аралык мейкиндикте абдан таанымал болдук. КМШ Россияда саясатчылар өз көз караштарын байма-бай чагылдырышып, политолог Дувнов Госдуманын депутаты Жириновскийдин терс баасы берилди. Бирок элдин колдоосу менен Садыр Жапаров Кыргыз мамлекетинин президенти болду. Коомчулук 30 жыл аралыгында жаңы муунду жаңы саясатчыларды бийлик үчүн күрөштө ким кандай экенин толук көрсөтө алды. Алардын эмгеги талаада калган жок. Алар ойду тоону айтып отуруп, эл аралык карыздарга белчеден батырды. Алган каражат чарбачылыкты өндүрүштү алдыга жылдырбады. Парламенттик мамлекеттин баасын өкмөттүн ишмердигин COVID-19 пандемиясы ачыктан ачык көрсөтүп койду. Саламаттыкты сактоодо ковидтен өлгөндөрдүн санын кыскартып жүргөнү вице-премьер Элвира Сурабалдиева көрсөттү. Саясий кырдаал түздөн-түз экономикалык абал элдин жашоосу менен тыгыз байланышта болот эмеспи? Тамак аш, дары-дармектин баасы күн сайын көтөрүлгөндүгү элди нааразычылыкка алып келди. Эми бул тармакты оңдош үчүн күч-кубат жана ишмердик өжөрлүк керек. Ишти алып баруучулар да сыккан, тажрыйбалуу, мыкты ишмерлер болушу керек экенин эл билет. Бирок мындай адамдар ак үйдөгүлөрдүн арасында эмес, коюн колтукка киргендердин да катарында жок. Мүмкүн Садыр Жапаровдун командасында бардыр, болсо алардын ишмердигин кийин көрө жатарбыз. Жаңы шайланып аткан премьер-министр канчалык ишти алып кете алат? Бизде жаңы шайланган президенттер кеткендердин кадр саясатына ыраазы болгон эмес. Берген Алмазбек Атамбаев үй бүлөлүк принциптен алыс болгон, бирок региондорду кем кылбайм деп кокуйларды чогултканы акыры өз башына муш болуп тийди. Садыр Жапаровдун министрликтерди сомдогону туура эле иш болду. Алардын арасында жаңы шайланып аткан премьер-министр мамлекеттин арабасын тартып кете албайт. Анткени чарбачылыкта иштеп көргөн эмес. Мүмкүн мыкты азаматтыр, бирок азаматчылык кесип эмес. Өкмөттүн структурасы да бүдөмүк сыяктанат. Ирелештирүү деп бири-бирине кайнаса каны кошулбаган агенттиктер, министрликтерди жармаштырып аткансайт. Бул боюнча сиздин пикириңиз? Акаевдин Бакиевдин реформасы приватташууну жеңилдеткен. ИИМдин Кубепке деген кызматынын негизинде Финпол деген мекеме түзүлгөн. ИИМ коррупция менен күрөшүү ишин токтоткон. Финпол өкмөттүн колуна түшкөн. ИИМдин паспорт жана овер кызматын ГРЭС деген жаңы структурага беришкен. Ошону менен бирге Майден Рио деген структураны ГРЭСке өткөрүшкөн эле. Ушун айынан паспорттор сатыла баштаган, оң рулдуу машиналар рынокко кирген. Эми жаңы шайланган президент буларды кайра ИИМге кайтарды. Демек ИИМ өз калыбына келе баштады. Калган кеңейтүүлөр ушул айткан жолдой эле. Мурунку президент Сооронбай Жээнбеков сиздин оюңузча тарыхта кандай ат менен калат дейсиз? Сооронбай Жээнбеков тарыхта Шариман деген каймана ат менен калат. Ал өзүн бир байкуш экенин көрсөттү. Эрки жок, башкаруу системалардан такыр алыс адам тура. Өзгөчө анын тандаган кадрлары Кубатбек Боронов, Мухамбеткалый Абылгазиев, Сабиржан Абдикаримов өңдөлөр COVID-19 пандемия убагында өздөрүн жоготуп коюшпадыбы? Ушулардын бейик капарлыгынан миңдеген бейкүнөө адамдар көз жумушту. Анын кадрларына учурда кылмыш иштери козголуп атканы да бекеринен эместер. А өзү болсо үй бүлөсү менен кичи ажылыкка кетиптир. Азырынча шекшинбей туралы убакыт бар. Булак Азия Ньюс. Шаардын борборунда эркек киши өзүн өзү өрттөп каза болду. Монголиянын борборунда бир адам өзүн өзү өрттөп жибергенин Гоко ММ өз булагына шилтеме берүү менен билдирди.
Окуя Улан Батордун аянтында болгон. Эркекти өтүп бара жаткандарга жерге жаткырып, жалынды өчүрүүгө аракет кылышты. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы келген. Тилекке каршы эркек кишинин сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Өзүн өзү өрттөөнүн себеби белгисиз экендиги белгиленди. Полиция тергөө ишин баштады.